Түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын эртең мененки чыгарылышы. Аны мен Айганыш Туратбек кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Кара сууда жеңил унаа жардан кулап, 3 адам жабыркады. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Жаңы Арык айылында Toyota Camry үлгүсүндөгү жеңил унаа жолдон чыгып, жардан кулап кеткен. Натыйжада 29 жаштагы 3 эркек жеңил жарат алып, тез жардам кызматы аркылуу ооруканага жеткирилген. Кырсыктын кесепетинен унаадан өрт чыгып, өрттү өчүрүүгө бир бөлүм тартылып, өрт толугу менен өчүрүлгөн. Военно Антоновка айылында турак үйдөн өрт чыгып, бир адам каза болду. Маалыматка ылайык, Чүй облусунун Сокулук районундагы Военно Антоновка айылында жыгач устунду шифер жабылган турак үйдүн 50 чарчы метр чатыры жана үй эмеректери күйгөн. Өрттүн кесепетинен 1957-жылы туулган аял кишинин сөөгү табылып, милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Өрттүн себеби такталууда. Кыргызстанда сутка ичинде 12 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүүгө 13 бөлүм тартылган. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 2, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 3, Ош облусунда 1, Ысык көлдө 5 өрт кырсыгы катталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдели Байсалов президенттин миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, ишке орноштуруу органдарынын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн жана коомдук активисттердин катышуусунда жыйын өткөрдү. Анда эмгек мигранттарын ишке орноштурууда мамлекеттик органдардын ишин координациялоону күчөтүү маселеси каралды. Мекендештерге сапаттуу юридикалык көмөк көрсөтүү, камсыздандырууну киргизүү, мыйзамдуу түрдө жумушка орноштурууну жеңилдетүү боюнча тапшырмалар берилди. Учурда республикага тейлөө көрсөтүү жана өндүрүш тармагындагы гана эмес, мектептерге, ооруканаларга, мамлекеттик мекемелерге да адискөй кадрларды кайтаруунун үстүнөн иштеп жатышат. Бирок жакынкы жылдары жаштардын эсебинен жумушчу күчүнүн арбын болушу күтүлөт. Алардын чет өлкөдөн жакшы маяналуу жумушка орношуусу үчүн активдүү аракеттерди көрөбүз. Алар анда экономиканы өнүктүрүү жана ага инвестиция салуу үчүн талап кылынган көндүмдөрдү да ала алышат деп белгиледи ал. Ошондой эле виза режимин жеңилдетүү жана ишке чыгуу мүмкүнчүлүгү боюнча келишим түзүү иштерин тездетүү тапшырылды. Быйыл жылдын башында эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу чет жердеги жарандарды эмгекке орноштуруу борбору түзүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы 27 февралга белгиленген Бишкектин 1 май жана Свердлов шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоого ат салышып жаткан 52 талапкерди каттады. 30 январда аталган шайлоо округтары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоого талапкерлерди каттоо үчүн документтерди кабыл алуу аяктаган. Жалпысынан 72 талапкер арыз берди, 55 талапкер каттоого документтерди толук тапшырды. Бүгүнкүгө карата 52 талапкер катталды. 9 талапкер шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө арыз берди. Бирөөнө шайлоо комиссиясы тарабынан каттоодон баш тартылды. 7 талапкер каттоого документтерин же баш тартуу жөнүндө арыз тапшырган эмес. Мыйзам боюнча депутаттыкка талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө 20 күн калганда аяктайт. Шайлоо алдындагы үгүт жүргүзүү иштери 7 февралдан тартып башталат. Кыргызстанда 3 февралга карата коронавирус 243 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, анын ичинде Бишкек шаарында 124, Ош шаарында 5, Чүй облусунда 56, Ош облусунда 5, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 8, Ысык көл облусунда 27, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 10 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 617 адам илдеттен сакайып чыкты, 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 961 бейтап, амбулатордук түрдө 4181 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 198 962 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 189 392 киши айыгып чыкса, 2893 адам каза болду.
Кыргызстанда 40 суткада 3 мед кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 3 учур тең Чүй облусунда катталган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 7713 учур катталды. Алардын ичинен 1 суткада стационардан 4, үй карантинден 7 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 7204 медициналык кызматкер айыгып чыкты. Өзбекстандын Адолат социалдык демократиялык партиясы TikTok түйүнүнө толук бөгөт коюуну сунуштады. Партиянын активисттери бул демилгени жаштарды өзбек элине жат болгон идеяларды жана көз караштарды коргоо зарылдыгы менен түшүндүрүштү. Жакында болгон жагымсыз окуяны эске алып, зарыл болсо пайдасынан зыяны көп, мобилдик тиркемелерди толугу менен бөгөттөп, кылмыш санкцияларын күчөтүшүбүз керек деп билдирди партиянын басма сөз кызматы. Буга чейин социалдык түйүндөргө Самаркандтык өспүрүм көчөдө өтүп бараткан улгайган адамды бетке тепкени тартылган видео жарыяланган. Ага чейин видео өспүрүмдүн TikTok'тогу өз баракчасына жайгаштырылган. 1,5 ай мурда Өзбекстандын улуттук жалпыга маалымдоо каражаттарды жана өнүктүрүү боюнча коомдук фондунун камкордук кеңешинин төрагасы Камил Аламжанов TikTok компаниясынын вице-президенти Тео Бертрам менен онлайн жолугушуу өткөргөнү кабарланган. Өзбекстанда TikTok түйүнү 2021 жылдын июлунан бери жартылай бөгөттөлгөн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ушул сааттарга алынган акыркы кабарлар менен тааныштыңыздар. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө аман туруңуздар.